Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө өлкөбүзгө спорт жаатында эбегейсиз салым кошуп жаткан биздин мекендешибиз Тимур Маматисаковдун үйүнө келип отурабыз. Бул жерде Тимур мырза алгачкы кадамын спортко таштаган. Анда эмесе ошол нерсени сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Биз менен болуңуздар. Саламатсыңбы? Кандай жакшыбы? Ушул үйүңө атайын келдик, ушул эмгектериңе биздин телекөрүүчүлөргө, спортчуларга тартуулайын деп. Өзүңө кыскача биздин телекөрүүчүлөргө тааныштырып айтсаң. Рахмат. Ушул биздин айыл, ушул жерде туулуп өскөнбүз. Ушул жерде баштап тренировкалар. Ушул айыл. Жүргүлө анда үй жака кирип сүйлөшөлү. Спортко дагы ушул өзүңүздүн айылыңыздан ушул жерден баштаган окшойсуз. Бул жакта шаймандарыңыз турат айрым. Жаш кезибизде эле спортко кызыгат элек, ушул жерде чуркап аяктарга. Ошол жерде башталганбыз. Ушул биздин үй ушул жерде чоңойгонбуз, ушул жерде. Ушул айыл. Анда эмесе жүрүңүздөр үй жака, үйдө кеңирип отуруп сүйлөшөлү анда. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу спортчулар, ушул жерден жакшылап көңүл буруп турсаңыздар болот. Анткени Тимур мырза өзүнүн жетишкен ийгиликтерин, кандай мээнеттерди кылды ушул ийгиликтерге жетиш үчүн, эмне кылыш керек дегенди ушул жерден көрсөңүздөр болот. Тимур мырза, ушул жердеги ийгиликтериңизден мындай өзүңүздүн эсиңизде калган жанагы кыйналып же болбосо баягы аркаңызда колдоо жок болуп, бирок ошол жерге барып ийгилик жараткан күндөрүңүз болду да. Жалгыз мисалы Таиландка барып дейли. Ошол күндөрүңүздөн айтып, ушул жердеги ошо эсте калган ийгиликтериңизди айтып өтсөңүз. Бул жерде азыр айтып өтсөк, биринчи бул жактан баштайлы, ылдыйдан. Боло берет. Бул бүт ошол Москвада международный турнирлерден алынган кубоктор. Ошол жактан Москвада бул Тайский бокс боюнча. Тайский бокс боюнча, тайский бокс, кикбокс дагы бар арасында. Бул алгачкы бел курум, ошол Кыргызстандан алгам. Кандай сезим болгон ошо алгачкы курумду алып көрсөтсөңүз беле? Буну башкача сезим болгон, буну алганда дагы биринчи бел куруу. Бардык эле азыр спортсмендердин мындай кыялданган болуш керек. Бел куруу азыр бардыгында. Ошондой сезимдер болгон. 2013 Кара Балтада бул ошол жактан урушкам. Эми ушул элдин уулу болуп, ушул эл Кыргызстандын желегин көтөрүп, ушу бизди жакшы үй бүлө кылып, ошондой эл көрсөтүп, жер көрсөтүп, мени Таиландка чейин алып барып келди. Анын атасы ушул бала 3 жашында калган эле. Азыр эми 30га чыкты, 27 жыл болду. Кичинекей бала эле, эсин билбейт. Кичинесинен өзү аракет кылып, ошол немеси аракетти эч ким жок эле көтөрмөгөн. Өзү аракет кылып, мээнети менен ошентип барды. Барган жака барып атат. Кудайга шүгүр деп отурам, ушу 3 уулум бар. Ондой сезимдер жаман. Мен кошо Таиландка апарганда, апарды эле телевизордон маңдайында көрөсүңөр деп отурду кайненеси экөөбүз. Анан ошондо телевизордон көрүп атат. Мен ушундай эмете албай эшикке чыгып кеттим. Көрө албайчы мындай. Ушундай жүрөгүм эметип эшикке чыгып кеттим. Кайненеси телевизорду деди. Анан мен не болду? Жеңилдиби деп эле ыйлактап кирсем, пешенесин көрүп эле кайра ушу дөй албай эле отуруп калдым. Ошондо пешенесин ошентип неметкен. Ошондон андай
кеме болуп турбайбы? Утканда дагы сүйүнөм, кандай болду экен деп. Мен даалыгып көрө албайм да, жок, көрбөй эле коеюнчу. Жеңип келсе экен деп Кудайдан тилеп эле отурам ушу. Ийгиликке жетсин. Мен каршы болгонум деле ошол эми баягындай ушул жүрөк чыдабайт экен да, баягы мынантип бир жерлери эми таштап эле кой, болду, 30га чыктың, барба деп ошентип айтам. Анан мынантип бир жерин эметсе кыйла жүрөгүңдү ооруйт да. Карабайсың дагы, кой барбай эле кой, токтот эми болду деп коем. Ошо. จังหวะที่ต่อยทางด้านของติมอร์ลงนี่มันเป็นจังหวะที่ติมอร์เนี่ยหมุนตัวพอดีนะบิดตัวพอดีนะ จังหวะไม่ได้เกรงท้องครับติมอร์พยายามจะวางแข้งขวาสูงแต่ล่างก็ดูสิ่งของทางคุณของสุภาครับ โอ้ยบวกศอกเลยครับหล่นเลยครับอารวัตรไม่ไหวเลยครับ Бул уже мынау эмелерди утуп уже главный бойлорго чыгып калганда уже мыналарды аласың да. Бул кепкич менен барат экен да. Ошондой мыналарды алып мен үчөөнү алдым да булардычы уже. Эгер мындай албасаң буга жетишпейт. Жетишпейсиң. Мыналарды алып главный бойлорго чыгып буларды алып анан титульныйга коюп берди. 4 мамлекет ал жерде 4 күчтүү. Таец, Испания, анан Туниция деген 4 мамлекет ат салыштык буга. Ага барганда дагы биринчи мен Кытайга баргам. Кытайдан дагы бир бой өткөрдүм, мына кубок. Кытайга барып интернеттен эле сүйлөшүп бир промоутер менен. Мен Таиландда ошо бойлорун көрүп калып жазып калды. Кытайда ушундай бой өткөрүп берели, кел. Макул барайын. Анан сүйлөшүп интернеттен сүйлөштү, Facebooктанчы. Келесиңби? Келем, барам. Билеттерди алып келе бер, мен келгенде төлөйм деди промоутер. Болду деп. Төлөп берем деди. Төлөп берем деди. Өзүң алып келе бер, төлөйм деди. Болуптур деп анан секунда мэр баягы агайым же жаныма шерге алып албапмын. Жалгыз. Жалгыз Кытайга учтум. Учуп барсам жок эч ким аэропортто күтүп алган. Анан ар кандай ойлор келдим. Не болду бул эми алдап койду мен келсем деп. Барсам жок эч ким Кытайда. Анан барып ошо Wi-Fi иштейт экен, чалдым Wi-Fi'данчы. Жазсам сен келдиңби дейт. Мен келдим, аэропортто турам десем, кечирип кой, мен сен эртең келет окшойт деп эле тура бердим. Анан жөнөттү бирөө досун жөнөттү. Ал досу келип күтүп алып, бир гостиницага апарып жаткырып, ал жерден башка шаарга салып берди, электричкага, поездга. Ол жерде дагы кеттим. Кетип атам ал жерден. Тайындап эле салып берди ал дагы. Мен ойлодум, конечно, инен түшсөк керек поезддин деп түштүм, конечно. Түшсөм ал жерде дагы жок эч ким. Анан дагы Wi-Fi иштейт экен да эми Кытайда көп жердечи. Wi-Fi'дан жазып, не болдуң деп жиним келсем, анан сен өтүп кеттиң туртурдан келип машина менен кайра алып кетишпеди, анан баягы бой болгон жерге барсам, мамилени жакшы кылат экен да. Кабыл алдыңыз. Ооба. Күтүп алып апарышты, баягы бой болгон жерге барсак, бүт биздин сүрөттөрдү илип коюптур шаарларгачы бой болгон. Эми Кытай против мир болгон да. Барды командасы менен жүрөт. Мен жалгыз өзүм главный бойдо мына ошо кытайчы менен урушуп пачкам утулуп калган. Берип койгон ага местный катыш тартат да. Бирдей эле ровный болуп бой болуп калган, анан ага берип койгон. Кытайгачы. Упайдан берип койгон. Анан Таиландга билет алдырып ушуга баргам да. Кытайдан Таиландга барып 4 күн тренировка кылдым ал жакта. Ал жакта да эч ким жок. Эми ал жакта мурун барып жүрүп Таиландга билип калгам да. Чыгып биринчи сопернигим ушу Таис 175 бой өткөргөн өтө тажрыйбалуу Таиска түштүм. Көз согушуп уткам. Кыйын, өтө кыйын болду. Эсте каларлык күн болду. Анын ушул мына пешенеси расчение болуп, анан утуп алгам.
Кичинестен эле спортко аракет кылган өжөр боло эле. Кичинестен эле ошол 1-класстан баштап эле өзү мындай чакжан болот да. Анан ошол бардык ийгиликтерге ошол мектепте 1-класстан баштап эле өзү сезилген да. 11-классты бүткөнгө чейин деле көп ийгиликтерге жетишкен. Бул жакта мектепте универсиада баягы неме болгондо, жарыштар болгондо көптөгөн жарыштардан биринчи орун алган. Анан ушул нерселерге өзү өз күчү менен жетишти да. Эч поддержка болгон жок. Өзү ушул барып Россия Москва жергесине барып, ошол жактан эмгектенип, анан дальше ошол жака кетип ийгиликтүү ушул досубуз менен сыймыктанабыз ар дайым. Айылдын эң мына 89дардын эң жакшы алдыңкы балдарынан деп эсептейм досумду. Дагы албан достума ийгиликтерди каалайбыз. Келечектеги жолдору дагы жаркын болсун, айшинем ден соолуктары чын болуп, ошону каалайм. Анан кыргыз элим, главный кыргыз элим тынчтыкта болсун, өнүгүп өссүн, алдыга чыксын Кыргызстаныбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр мына Тимур мырзанын спорт залына келдик. Тимур мырза, мына жогоруда сүйлөшүп отурганда сиз айтып өттүңүз да, ушул чемпионаттарга барганда аябагандай кыйынчылык күндөр болду. Ал жерде атаандаштар менен беттешиш да кыйын болду, себеби бул жакта шарт жок деп, колдоо жок деп айтып өттүңүз да. Эмне себептен ушул татаал жолду тандап алдыңыз? Биринчи мен баштаганда ушу тайский боксту өзүм билбей эле баштагам, баргам. Тайский бокстун эмне экенин дагы билген эмесмин. Эми эл катары эле ден соолукту чындайлы деп баргам. Өзүм ойлогон эмесмин, чемпион болуп кеттим. Анан ошол биздин аракеттерибизден өз Москвада тренерибиз байкап, өзү карап, ошол деңгээлге жеттик. Ошо Москвага эл катары эле иштеген барганбыз. Иштеп, анан иштен чыгып тренировкага барып, ошол тренировка кылып келгенбиз. Жогоруда апаңыз айтып өттү да. Ушундай болгондо жүрөгүм ооруйт депчи, каршы болгон күндөрү болобу? Апам дайыма эле айтат, болду эми токтот. Болот эми ушунча поезд алдың, башкасын алдың, Таиландга чейин барып келдиң, токтот эми. Тез эле айтып турат, эми апам айтам мен. Болду дагы эми. Аз калды, кичине калды дагы. Чыдап турум деп. Көпчүлүк спортчулар ушул спорттон кеттим деп эле кайра келип спортко аралашып жүрө берет да, сиз дагы ошондой болуп, банда кумар болуп калбайбы? Ошол негизи өзү мушкерлер мындай да, жеңилип калгандан кийин кеттим дейсиң да. Баягы жеңилгениңе өзүң баягындай болупчу, капы болуп, ыза болуп, мен болду эми чыкпайм мен деп жеңилгенден кийин ошентесиң, анан кайра эле ошо сиз айткандай кумар болот да. Кайра тренировка кылып, анан кайра мен неге жеңилдим деп, анан кайра ошентип баштагандан кайра чыгып аласың. Ошондой да. Менде дагы ошондой болгон. Акыркы жолу жеңилгенде мен жок. Болду, чыкпайм эми деп дагы кайра канча жолу чыккан күндөрүм болду. Алла разы болсун, бул 5 жылдын ичинде эле ушундай двукратный чемпион мира, көптөгөн чемпиондорду уруп, ушундай чоң результатка тез эле жетишкен, бул өтө бир катуу, кандай десем, өзүнүн нар жагынан таланты бар спортсмен да. Ошон үчүн чоң ийгиликке жетишти. Анан бунун Тимурдун бир жакшы жагы бар. Ушу талыкпай мээнет кылат. Өтө көп мээнет кылат.
Ошон үчүн тез аранын ичинде чемпион мира болду профессиональный немеден Макстан. Андан кийин Всемирный иградан былтыр чемпион мира болуп келди да. Тайский бокс өз Кыргызстанда Бишкекте эле кичине болбосо Ош тарапта тайский бокс боюнча эч бир да тренер дагы жок. Азыр ушу өсүп келаткан ушул Тимур бар, иншалла ушуну тарбиялап ушул азыр неме болуп калды. Куда кааласа ушул тайский бокс боюнча тренер болуп иштеп атат ушул залдачы. Ошол максатта биздин жакшы спортсмендерибиз чет өлкөгө кетип калбаш үчүн ушул жерде алып калып, ушул жерде окуучуларыбыз тайский бокстан чыкса, кыргыздар ушундай чыдамкай калып келет, өтө мындай тайский бокска ыңгайлашкан да өзү спортсмендерчи кыргыздар. Ошого иншалла Тимур Маматовдун өтө чоң салымы бар, иншалла. Дагы аркасынан окуучулар өсүп келатат. Ошолорду иншалла чемпион мира кылабыз деген максаттар бар. Сизге мына мамлекеттен же болбосо айылдаштарданбы, Кыргызстандан демөөрчүлөр же мамлекет жардамында колдоо көрсөтпөдүбү такыр? Жок, мен Кыргызстандан көп деле демөөрчү болбоду, каржылоо болбоду. Мен биринчи ошо Таиландка апарганда Москвада тренировка кылчумун. Ошол жактан ошол орус тренерлерим апарган биринчи жолу Таиландка. Өздөрү каржылап, нарак берген. Андан кийин уже дальше өзүм барып келип жүрдүм да, өзүм каржылап, баягы визаларга, билеттерге өзүм чуркап, бүт мындайча айтканда менеджери дагы, тренери дагы, башкасы дагы өзүм болуп жүрдүм да. Анан мындай Кыргызстандан мындай эч жардам боло элек, ушуналга чейин. İstiyorsun, ablayı ben de açtım, sen de açtın. Ben bir işte alıyorum. Bak var mı? Ben istiyorum. Hop. Gel. Açlı. Bunu rahat. Hop. Hop. Bak neresi? Gördün mü? Ne yapıyorsun? Азыр эми келечектеги ниеттерибиз мына жолдор ачылса дагы Таиландка барып, жакшы формага келип, тренировка кылып, азыркы мына дүйнөдө менмин деген азыр Ванефси чемпионшип деп ошол жакта азыр муайтай, кикбоксинг, ММА түрлөрү болуп атат. Ошолго аракет кылайлы деген ниеттер бар. Кудай буйрса, жолдор ачылса, сборго кетебиз Таиландка. Ошол организацияга чыгышка аракет кылам. Колдон келишинче ошого бир чыгып, дагы ошол организацияда Кыргыздын желегин желбиретебиз деген ниеттер бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, биздин бүгүнкү каарманыбыз Тимур мырза аябагандай көптөгөн ийгиликтерди жаратыптыр, көптөгөн бийиктиктерге жетиптир. Бирок өзүнүн күчү менен эч кандай бир колдоо жок. Мамлекет тарабынан дагы же болбосо бир демөөрчүлөр тарабынан дагы бир да колдоосу жок, өзү ушунчалык деңгээлге чыгыптыр. Мен ушул жерден убакыттан пайдаланып айтып кетсем, ушул өлкөбүздөгү спорт жетекчилери жана ушундай айрым өзүбүздүн демөөрчүлөр жардам берип койсоңуздар, ушундай балдарга аябай жакшы болмок. Албетте Кыргызстандын желеги көп жерде желбирейт деп ишенет элек. Бирок эмнегедир биздин ушул демөөрчүлөр башка жакка басым жасап, же болбосо спортчуларды өзүнүн куралы катары пайдаланган учурлар дагы көп. Мындан кийинки кадамдар ушундай чыныгы профессионал спортчуларды колдогонго багытталса деген
ойду айткым келди. Бизден көрсөтүүбүз ар дайым ушундай спортчуларды колдоп теле аркылуу чагылдырып келе бермекчи. Жолугушканча.